Аллах Таала шексиз шүгүр, мактоолорду айта алалы. Аллах Таала бизди ушундай ыйык күндөргө, айларга жеткиргендиги үчүн Аллах Таала бардыгына мүмкүнчүлүк бере бербейт. Былтыры Рамазан айына катышкандар орозо тутуп, ушундай узун тарави намаздарын окуган бир туугандарыбызга быйыл жок, аларга Алла мүмкүнчүлүк берген жок. Аллах Таала былтыры биз ибадат кылдык эле, Алла быйыл дагы бизге мүмкүнчүлүк берип жатат. Бул Алланын артыкчылыгынан, Алланын фазилетинен болуп жатат. Пенденин эч бир бул нерселерде артыкчылыгы жок. Аллах Таала жер бетине пайгамбарлардын бардыгын бир канча максатта жөнөткөн. 124 миңдин тегерегинде пайгамбар келген болсо, ошол пайгамбарлардын бирден бир максаттары үммөттүн башын бириктирүү болчу. Үммөттүн башын бириктирип, пайгамбарлар келгенге чейин негизинен адамдардын бардыгы улутка, өңгө, түскө, байлыкка, бийликке карап туруп бөлүнүп кеткен. Пайгамбарлар келип ошонун башын бириктирген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келгенге чейин дагы жалпы адамзатын абалы ошондой эле. Ар кандай улутка түрдүү байлар, кедейлер өзүнчө бөлүнүп, алсыздар күчтүүлөрдүн астында кор болгон заман эле, кедейлер байлардын астында кор болгон заман эле. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келди, адамдардын бардыгын башын бириктирди. Аллах Таала адамдардын өзү жараткан пенделерин дайыма чогуу биргеликте жүргөнү жаккандыктан Аллах Таала кээ бир ибадаттарды чогуу аткарууну милдет кылып койду. Жума намазын, айт намазын, жаназа намаздарын жана башка 5 убак намазды мечитте окугула. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, кимдин үйү мечиттин жанында болуп мечитке барбаса, анын намазы намаз эмес дегенге чейин катуу оор сөздөрдү айтты. Максат адамдардын чогулганы, бириккени бул Аллах Таалага жагат экен. Кайсы нерсе адамдардын ортосуна ынтымагын качырган болсо, ошонун бардыгын шариятыбыз тыйган, ошонун баарын арам кылган. Бир мусулман менен экинчи бир мусулман 3 күнгө чейин гана таарынышса болот, 3 күндөн кийин ага арам деген. Эгерде ошол боюн дүйнөдө кайтыш болуп кеткен болсо, эки адам тең Алланын астына күнөөкөр бойдон эгерде Аллах кечирбеген болсо, ал адамдар тозокко түшөт деп та пайгамбар алейхиссалам хадистерин айткан. Мына ыйык айда турабыз, шайтандардын чоңдору нафсыбызда сынып, шайтандардын чоңдорунан байланып туруп, деңиздердин, дарыялардын түгүнө ыргытылган учур. Ошондон бул учурда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан Айша радиаллаху анха бир дуа үйрөткөн. О Аллах Таала, сен кечиримдүүсүң, мени күнөөлөрүм кечиргиниң деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айша радиаллаху анха дуаларды үйрөткөн. Аллах Таала биздин күнөөлөрүбүздү туткан орозолордун себебинен кечирип атат. Аллах Таала биздин күнөөлөрүбүздү ифтарлар учурунда бирөөгө оз аштырып койгон болсок, садака берген болсок, ошонун себебинен күнөөлөрүбүздү кечирип атат. Аллах бизге райым кылып атат. Аллах пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ирхаму ман фил арди ярхамукум ман фис сама." Жердегилерге райым кылгыла, асмандагылар силерге райым кылат деди. Ошондон туугандар, бул ай кечиримдүүлүк ай экен. Бул ай башкаларды таарынтпай турган, балким башкалардын көңүлүн көтөрө турган ай экен. Кимден капа болгон болсо, ким бизди капа кылган болсо, ошонун бардыгын кечире турган ай экен. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайсыл адам тууганчылыкты үзгөн болсо, нуга окшогон мажлистерден туруп кетсин деп та айткан да. Себеби тууганчылыкты үзүү, бирөөнү кечирбей коюу Алланын астына өтө чоң күнөө болгондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы андай адамдарды мажлиске отурганга уруксат да бербей койду. Ошондон жүрөктөрдү тазалай турган, жүрөктү эмнеден тазалайт? Жүрөктү бардык жаман сыпаттардан тазалайт экенбиз. Канчалаган жаман сыпат болсун, көрө албастык, кек сактоо, кечирбөө, ошонун бардыгынан тазалап ала турган ай мына ушул Рамазан айы экен. Ошондон Рамазан айынын акыркы күндөрүндө, кадыр түн кечелеринде бардык адамдын күнөөлөрү кечирилет, бардык адамдарга сооптор берилет. Бирок тууганчылык түзгөн, же болбосо бирөөнү капа кылган, же капа болуп өзү таарынып кечирбей жүргөн адамдардын күнөөлөрү эч качан кечирилбейт экен да. Ошондон бул айда биз өзүбүздүн жүрөктөрүбүздү, бардыгыбыз адам баласы кээ бир сыпаттарды туулган эле аны менен кошо болот. Мисалы, сараңдык бул адамдын табиятында бар сыпат. Бирок кээ бир сыпаттары бар, ал сыпаттарды кийин акырындык менен жашоосуна сиңирип алат. Мисалы, таарынчактык. Таарынчактык адамдын табиятында болбойт, ал акырындык менен келе турган нерсе. Катуураак айтып койсо, кичине туура эмес мамиле жасап алса таарынып калат. Таарынып калсак кечирели туугандар. Жүрөктөрүбүз таза кармайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Анас бин Малик радиаллаху анху айтты: "Эй балакайым, эгерде эрте менен кечти сен жүрөгүңдү таза тутуп өткөрө алган болсоң,
Eç kimge kek saksabastan na oşondoy kılgının dedi. Na uşunday kılуу menin uluu sünnötlerimden. Kim menin sünnötümdü tiriltken bolsa, al meni jakşı görgön bolat. Anam kim meni jakşı görgön bolsa, al beyişte meni menen birge bolat dedi. Beyişke giriş bul jеңил nerse. Bir ele nerse eken başkalardı tarımtkan bolsa, alardan geçirim suro. Başkalar bizdi tarımtkan bolsa, biz alardı geçirip koyu. Jüröktön gün sayın jatarda bardık adamdardı. Sizdi kim kapa kılgаны, sizin esingizde bar jok bardığın geçirgen bolsok, tuğandarыбыз менен kapalaşkan bolsa, tuğançılık mamileni ulagan bolsok, anda bizdin jüröbüzdün taza bolgon oşol eken. Jüröbüz taza bolgon bolsa Peygamber aleyhissalam ergешкен bolobуз. Al kim Peygamber aleyhissalam ergешкен bolsa beyişte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menen çoğu bolat eken. Oşontan biröөнү kapa kıldık bugün geçireyli. Su geçirim sayın. Biröödөн kapa olduk bu bugün geçireyli. Biröö men tuğançılık mamileni üzüp koyduk bu. Mına bugün mına şu namazdan keyin damatla bar tur geçirişip anı menen mamileni kuraylı. Mına oşonda bizdin jüröbüzdün taza bolgonu oşonda eken. Allah Taala barыбызга aytkan ukan sözlerге amal kılышка мүмкүнчүлүк берсин. Wa ahiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.